менен балдар. Саламатсыңарбы, кыздар менен балдар. Биз азыр эле жаңы оюн ойноп таптык. Жүрөгүлө силер да биз менен ойногону. Биз чөптүн үстүнө таш тизип, арттырды сүрөт жасап атабыз. Бияка таш, бул жака дагы таш. Бүттүм, меники балмуздак окшоп калды. А мен моору ана терезеси бар үй жасадым. Мен өзүм да жасадым. Окшош бекен? Көздөрү да бар, оозу менен мурду да бар. Кулактарын да карабайсыңарбы? Кандай узун экенин. Такай. Сага коюп койгондой окшош экен. Анан эмне? Муну мен өзүм жасап атам. Балдар, таштан тизип жасаган биздин сүрөттөрүбүз жактыбы силерге? Келгиле, дагы жасайлы. Жок, Такай. Үйгө кетчү маал болду. А сүрөттөрүбүз эмне болот? Эртең деле улантсак болот. Булар эч жака кетпейт да. Мейли анда. Ошондой кылалы. Жакшы кал, Такай. Түнүңөр бейпил болсун, достор. Кутманды күнүңөр менен балдар. Карагылачы, бүгүн күн сапсары болуп турат. Анан дагы мээримдүү тийип турат. Сыртта ойногон кандай сонун. Кече чөпкө таш тизип, сүрөт жасаганыбыз эсиңердеби? Аябай кооз болгон. Азыр болсо Такайга шашып баратабыз. Оюнубузду уланталы деп. Силер да биз менен барасыңарбы? Анда кеттик. Кутманды күнүң менен, Такай. Такай, биз келдик. Көрбөй атасыңарбы бош эмес экенимди? Эмне кылып атасың? Ойлонуп атам. Силер мага тоскоол болуп атасыңар. Балким чоң ойлонсокчу. Мейли, ошентип көрсөтө эле болот. Эмне жөнүндө ойлонуп атасың? Карагылачы, менин Такайымдын кулагына гүл өсүп калыптыр. Кече эле бул жок болчу, бүгүн мынакей. Карагыла. Чын эле, гүл экен. Аябай тырнакта экен. Каяктан чыгып калды бул? Такайдын кулагына гүл өсүшү мүмкүн эмес да. Өссө аябай көркөмүштүү болмок. Гүлдүү Такайлар. Жетишет. Мунун эч кандай күлкүсү жок. Эмне үчүн так ушул жерине өсүп калды я? Билбейм. Мен да билбейм. Деги эле, гүлдөр кайдан өсөт? Эгер биз муну билбесек, анда билип алышыбыз керек. Туура айтасың. Жолго чыгалы. Кеттик. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, Достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Аттабым Баг эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Аттабым баг эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. биз ушинтип далай жол бастык. Гүлдөр көрүнбөйт да. Эмнегедир алар токойдо өскөлөрү келишпейт окшойт. Койсоңчу. Жакпайт дейсиңби? Укмуш токой турбайбы? Ой, карасаңар алдыгыны. Ой, эмне? Кайда? Эмне болду? Эмне үчүн токтоп калдык?
Тигини алдыда гүл өскөн талаа турат. Ура! Таптык акыры. Карагылачы, аякта биздин досубуз Коенек жүрөт. Анда ошол билер гүл эмне үчүн чыгаарын. Чын эле? Келгиле сурап көрөлү. Чуркадык. Салам достор. Сени көргөнүбүзгө сүйүнүп атабыз, Коенек. А эмне кылып атасың биякта? Гүл терип жүрөм. Чоң букет кылып туруп, апама белек кылам. Ой, укмуш-ай. Коенек, билбейсиңби сен? Эмне үчүн гүлдөр токойдо өскүсү келбейт, а бул жерде тим эле жайнайт? Бул жерге күн тийип турат да. Балким алар жылуулукту жакшы көрүшөр? Менин сарайымда деле дайым эле жылуу. Бирок ал жерде деле гүл өспөйт. Бирок алар сарайдын артында күн тийген жерде өсүшөт да. Туура айтат. Гүлдөр күн тийген жерде өсүшөт. Рахмат сага, Коенек. Эч нерсе эмес, дагы келип тургула. Сөзсүз келебиз. Жакшы баргыла, достор. Жакшы кал. Кызык суроолор бар, кызыкпаган укпай. Кана айткылачы, гүл каякта уктайт. Неге учат чымчыктарынан каяктан келет? Ушулардын жообу бизге абдан керек. Ушунчалык кызыктуу суроолордон айткыла. Билбесең эгерде издеп жообун тапкыла. Ой, салам балдар. Салам, Алена. Кандайсың? Сонунмун. А силер каяка баратасыңар? Биз гүлдөр каяктан өсөт деген суроого жооп издеп баратабыз. Ой, аябай кызыктырбайбы? Балким сен билерсиң жообун. Билем окшойт. Мен жерге суу куям. Анан гүлдөр өсө башташат. Карагылачы Гүлзарымдын кандай кооз экенин. Гүлзар? Гүл зар деген эмне? Бул атайы гүл өсүп тура турган жай. О, мей-ай! Бизге ушул керек болчу да. Гүлзарды кантип жасаса болот? Оңой эле. Адегенде орун тандаш керек. Биз билебиз, ал жерге күн тийип туруш керек. Андай жерде гүлдөргө жылуу болот. Туура, анан ал жерди таштар менен же каша менен тосуп коюш керек. Эмне үчүн? Гүлзарды бирөө басып, кокустан гүлдөрдү тебелеп албаш үчүн. Же болбосо кокусунан жеп койбош үчүн. Такай, ушундайсың да дайыма. Койсоңчу. Ананчы таштарды ар түркүн түскө боеп койсо да болот. Ал эле эмес, таштарга ар кандай ырайыларды тартса да болот. Келгиле, биз дагы гүлзар жасайбыз. Келгиле, мен дайыма аны карап турам. Рахмат сага, Алена. Эч нерсе эмес. Жакшы баргыла, достор. Жакшы кал. Мына, даяр болду. Балдар, карагылачы, кандай кооз гүлзарды жасап койдук. Бирөөнү окшоштуруп аткан жоксуңарбы муну? Анан эмне? Мага да. Силерге да жагып атабы? Бир нерсе жетишпей атат. Гүлдөр жок да азырынча. Бирок күн тие турган жерди тандап алдык. Эми азыр жерге суу куябыз. А эртең менен бул жерде гүлдөр өсүп калат. Ура! Бүттү эми. Эми күтүш керек. Ой. Чарчап калдым эмнегедир. Менин да уйкум келип атат. Үйгө кеч жумал болду. Эртең көрүшөбүз. Жакшы калгыла.
күтүңөр менен балдар. Биз Чоң атанын багына шашып баратабыз. Гүлүбүздү көргүбүз келип атат. Аябай укмуш гүлдөр өсүп калса керек. Кеттик, тез. Гүлдөр кана? Эч нерсеге түшүнбөй атам. Күн тийип турат. Жерге суу куйганбыз. Гүлдөр эмнегедир өскүлөрү келбей атат. Балким сууну аз куйгандырбыз. Урас эле, келгиле дагы куялы. Дагы эмне кылып атасыңар тынчы жокторум? Биз гүл зар жасаганбыз. Күн дайыма тие турган жерди тапканбыз. Анан жерге аябай көп суу куйганбыз. Гүлдөр эмнегедир өспөй атышат. Азаматсыңар кенжетайларым. Бирок эң негизгисин унутуп койгон турбайсыңарбы? Эмнени? Гүлдөр өсүш үчүн адегенде аларды олтургузуш керек да. Мына эмесе. Кантип олтургузабыз? Көрдүңөрбү? Бул урук. Эгер урукту күн тие турган жерге сепсеңер, анан суу куйсаңар көгөрүп өнүп чыга баштайт. Анан ал көгөргөндөн кооз гүл пайда болот. Тобокечай! Гүлдөр ушунда өсөт турбайбы? Кичинекей эле уруктан чыгат экен да. Келгиле, тезирээк урук себе коелу. Мына, кармагыла. Эми гүлдөр сессиз чыгышат. Ура! Саламатсыңарбы, балдар? Бир топ күн өттү. Биз көк чыгып атканда аябай карадык. Күн сайын суу куюп турдук. Анан биздин гүлзарыбыз аябай кооз болуп калды. Карагылачы кандай көп гүл чыкты. Эми биздин бакта да гүлдүү такайыбыз бар. Бул мага аябай окшош. Анан мендей эле сулуу. Мен муну менен достошом. Балдар, силер деле короңордо гүлзар жасап койсоңор болот. Бирок сессиз чоңдордон сураңгыла, жардамдашышсын. Биздин үйгө кетчү маал келди. Жакшы калгыла. Акылдуу болгула.